Көчмөн деген сөздү дүйнөлүк брендке айланткан инсан. Глобалдуу проектлердин ээси, СССРдин самбо боюнча спорт чебери жана жогорку категориядагы эл аралык калыс, мекенчил жана коомдук ишмер. Бүгүнкү берүүбүздүн каарманы Аскат Акибаев. 40 наркын, каада салтын, улуттук оюндарын камтыган масштабтуу проектилер аркылуу кыргыз журтун дүйнө элине таанытууда чоң салымын кошкон Аскат мырза спорт жашоосундагы бардык бийиктиктердин башат экендигин баса белгилеп, ага катар жашоосундагы ийгиликтердин жаралышына спорттон алган тарбиянын жана спорт тарбиялаган мүнөздүн ролу дагы зор экендигин айтат. Спорттун жашоомдо бир өзгөчө орунда эледи болуш керек деп айтсам туура эле болуш керек. Бул көчмөндөрдүн оюндары деле ошо спорттун баягы алган тажрыйбанын негизи болуш керек деп айтсам деле туура болуш керек да. Буга чейин көп федерацияларда баягы ошо федерациялардын башкаруунун үстүндө жүрдүм. Бул самбо дзюдо профессионалдык федерациялар болчу. Андан кийин бизде детский олимпийский деревня деп общественное объединение ачканбыз. Спортивный федерациялардын башында биз көп турнирлерди өткөрдүк. Көп жарыштарды өткөрдүк. Көп фестивалдарды өткөрдүк. Ошонун негизинде бул тажрыйбанын негизинде пайда болду болуш керек десем туура эле болот болуш керек. Эмне үчүн дегенде мына спорттук чөйрөдө деле бардыгы билишет. Канча турнирлерди өткөргөнүмдү, ушундай чоң фестивалдын түрүндө да. Бул фестиваль деген бул да күрөш жагын алса деле биз бир 5-6, 7-8 түрүндө бир замат өткөргөндө бул фестиваль күрөш федерация күрөш баягы фестиваль деп коет, ошондой нерселерди өткөрүп жүрдүк. Көчмөн элдеринин башын бириктирип, улуттук идеологияны жана улуттук баалуулуктарды келечек муундарга мурас катары өткөрүп берүү анын жашоосундагы негизги иш жана максат экенин сөздөрүнөн баамдоо болот. Анткени менен берүүбүз спорт тууралуу жана спортчунун ийгиликтерин камтып келгени көрүүчүлөрүбүзгө маалым. Бирок Аскат мырзанын ушунчалык жандуу жана ошол темада көзү жанып болгон берүүсү менен маек куруп бергени мени өз толкунуна арбап, улуттук баалуулуктар жана көчмөндөр оюнунун агымына кошо балкытып алып жүргөнсүдür. Өзүмө баягы чоң бир максаттарды койдум да. Дүйнөдө бул кайталанбас бир башка формат болуш керек. Жаңы нерсе болуш керек, элге кызыктуу, дүйнө жүзүнө кызыктуу болуш керек депчи. Ошондо мына биринчи микс ушу жанакындай этноспорт менен маданиятты бириктирүү да. Андан кийинкисин кайра ойлонсок, ал деле аздык кылат экен. Үчүнчүсүн биз билим илимин киргизе кеттик. Эмне үчүн дегенде, жанакындай чоң таанутуу конференцияларды, чоң глобалдык форумдарды өткөрбөсөк, бул оюндар баягы ошо спорттук иш чара катары өтүп калып эле баягы элге кайра эле таанымал болбой калат да. Биз баягы сунуштаганда биринчи бул 3 багыт жагын карай кеттик. Башында көбү түшүнбөй атышты. Кантип маданият менен спортту бириктирсе болот, анан илимий жагын кантип бириктирсе болот деп. Андан кийин ар бир жагына түшүндүрмөсүн берип аттык да. Азыр деле өзүңүз угуп атасыңар, көп жерде бизде олимпиаданын альтернативасы деп баягы чыгарган баягы кишилер да бар. Анда ойлойм да, ал деле туура эмес. Түшүндүк. Эмне үчүн дегенде, биз жанакындай эле спортту эле кайра чыгарсак, мен жанакындай кайталанып эле айтып атам, анда дүйнө жүзүнө эч кызыкчылык жок болот. Биздин көчмөндөрдүн оюндары баягы эмнеге көчмөндөр оюндары деп баягы чыгарганыбызда, биз кыргыздын оюндары десек дүйнө жүзүнө чын эле чыкпай калмак. Бирок ушу концепцияны чоңойтуп туруп, баягы элдерди бириктирип туруп көчмөндөрдүн оюндары десе, көчмөндөрдүн цивилизациясынын ичинде деген бул дүйнө жүзүнө кызыктуу болду. Эмне үчүн дегенде, дүйнө жүзүндө көбү
баягы өзүнүн көчмөн баягы калк көчмөн эл катары баягы көрсөттү. Бул тема дүйнө жүзүнө кызык. Биз бул жагынан ойлойм да бир точно баягы ушул жагын бир кармап калдык болуш керек депчи. Бир чоң инициативалардын баягы Кыргызстан бир ордосу болуп калды да. Жана биринчи оюндарда көп журналисттер чет өлкөдөн келген, өзүңөр билесиңер. Биринчи келгенде бир 400-500 келди эле, андан кийин 600дөн көбүрөөк журналисттер келди эле. Ар биринин суроосу ушу жаңы эмне бересиңер? Бир өзгөчөлүк, бир традициялык, бир ушундай бир сунуштар болобу? Өзүнчө бир ритуалдар болобу? Кандай нерселер болот деп аябай кызыгып келишти да. Кызыгып келгенде мен ойлойм, биздин баягы таң калтырчу нерсе баардыгы кырчында болду. Кырчында, анан ипподромдо жанакындай көкбөр оюндары, башка жерде өтпөгөн нерселердин баардыгын көрсөткөндөрдүн баары кызык болду. Жана фолктун ичинде жалаң биз спорт түрүндө өткөрдүк. Ал эми баягы ошо спорт федерацияларына жана биздин элге баягы келип кетип аткандарга кызык болду. Чет өлкөдөн келгендерге биринчи эле кызык бул кырчын болду да. Эмне үчүн дегенде кырчында жанакындай бүт улуттук темалардын баардыгы көрсөтүлдү. Келгенде аяктан өткөрүп атканда ушу Американын посолу аябай таң калып айтты да. Билесизби дейт. Мен ушу азыр баягы жумушумдун да убактысы келип калыптыр дейт. Бирок мен өзүмө Кыргызстанды ачпаптырмын дейт. Кыргыз элин ачпаптырмын дейт. Ушул жака келгенде мен эми түшүндүм деп атпайбы Кыргыз элинин пейилин дейт. Өзү кичине ошондо бир буту ооруп жүргөн киши жөнүндө кетип баратса, аны көрүшүп элдер тиги арабасын отургуза калып, машинесин отургуза калып келгиле деп баягы ушундай бир баягы мен ойлойм да, оюндарда биз кыргыздар бир пейилди ачып туруп бир жакшы тосуп алдык болуш керек депчи. Өзүбүздүн ордобузду куруп атканда Скөл ордосун, ал жерде 110дон ашык боз үй турду. Биз бир эле маселени койдук да. Эми башка эмне менен таң калтыра алабыз? Жанакындай башка өлкөлөргө барса, өзүнүн жанакы 5 жылдыздык отельдерин, арка-өркөлөрдүн баарын көрсөтүп өткөн. Биз келгиле ушу өзүбүздүн улуттук тема менен таң калтыралы элди, өзүбүздүн пейилибиз менен таң калтыралы. Келген элди мына карап койдубу боз үй жаңы, чыкыргыла чайга, чыкыргыла нанга, нан осуйуп кетсин, боз үйгө чыкыргыла. Анан чын эле ал баягы биздин кишинин башында айтылган сөз болду, бирок башка ордолордун баарын карап эметсек, элдин баары таң калды да. Ачка эле калган жок болуш керек. Аякта эмне үчүн баардыгы жанакындай кыргыздын пейилин көрсөтүп, баягы бир өзгөчөлүгүн көрсөтүп туруп, чыкырып алып, чайын берип, тамагын берип, ар бир конокто ошентип узатып атышты да. Ошол жагынан мен ойлойм, именно ошол жагынан биз алып кеттик болуш керек депчи. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, ааламга жол айылдан башталат демекчи, каарманыбыз дагы айылдын мөлтүр суусун ичип, таза абасы менен дем алып, чоң ата чоң энесинин колунда чоңойгон. Көпчүлүгүбүз бала чагыбызды өзгөчө жылуу сезимдери менен эскеребиз. Анысы сыңарындай каарманыбыз өзүнүн туулган жери, ал жакта өткөн бактылуу көз ирмемдерге бай, бала чагы туурасында азын оолак кеп салды. Ак Суу районунда Кайрмарык айылында төрөлгөм. Бала чагым Ак Сууда өттү. Бошчук деген айыл бар болчу, Бошчукта окудум, Жергез деген айылда жашадык. Барып келип окуп жүрдүм. Анда баягы орусча окуш үчүн баягы өзүбүздүн айылыбызда мектеп жок болчу. Аркы кошуна айылга барып келип аттым да. 14 бир тууган болуп өстүм. Азыркы этапта да мен ойлойм, көп нерселердин баардыгын эстеп, азыр баягы бир үлгү катарында кабыл алып, ушулардын баардыгын ала жүрөм. Эмне үчүн дегенде, көп жерде мен тааныштарым, жакындарым билет. Ошо атам жөнүндө көп айтам. Атам согуштун ардагери, согуштан жарадар болуп келген. Өзү мугалим, энем да мугалим. Ошо атам көп нерсенин баардыгын ушу айтып берчү да. Өзү Санжыраны жакшы билген киши. Ошо телевидениеден көп жолу чыгыптыр Санжыра менен. Азыр архивтерин издетип, ошолорду таба албай атам да. Ошо азыр уккум келет. Ошо Санжыраларда баягы өзүм угуп жүргөндөрүмдү баягы жазып жүрчүмүн. Бирок өзүнүн ошо телевидениеде чыккан Санжыраларын баягы дагы бир уксамбы деп бир өзүмө оюм бар да. 80-жылдары чыгып жүрүптүр. Өзү математик болсо да, бирок ошо кыргыздын тарыхына бир өзгөчө бир мындай аябай бир терең изилдөөдө болчу да тарыхында. Эмне үчүн дегенде, мен азыр ойлойм да, мындай эле библиотекалар аз болуш керек. Кыргыз тилинде баягыдай чет өлкөлүк классика, Советтер Союзунун классикасы, Кыргызстандын классикасы баардыгы кыргыз тилинде чыккан китептер болчу да.
Көп бай атам менен үйдө ат деле бар болчу, мындай карап көрсө. Бирок атам ушу жөө баскан жакшы көрчү. Бай айылдын аксакалы болгондон кийин тегеректеги айылдарга эми аякта баягы бир урук туугандар чакырганда жөө басып 5-6 километр, 10 чакты километрди жөө басып жүрчү. Коrodо көп балдар бар болчу, кызыктуу болчу. Эмне үчүн дегенде оюндар көп. Ал кезде эмнедир баарыбыз тышка чыгып жанакындай чогуу ойногонду жакшы көрчүбүз. Бирок ушу атам кетип баратканда атам дейчи болуп, атам менен кетчүмүн да. Өзү ушу көп бир айтып калчу эле да. Балдарым ушу байлыкка жанталашпагыла депчи, билимге жанталашкыла депчи. 14 бир тууганын ичинен бир экөөсүнө башында ошо билим бере албай калдым окшойт деп, бирок ал байкелерин деле ошо баягы ойлоп аткан билимдерин алды. Бирок ошондо баягы ал убакта окуй элек болчу, кичине кейип калчу да. Эмне үчүн дегенде ошо атамдын баягы ою боюнча ар бир бала ошо билимге баягы жакын болуп туруп, ошо билимдүү болсо экен деген баягы өзүнүн жакшы ниети бар болчу да. Сөздүн түпкүрүн алыстан түшүнгөн, өзүнө окшогон зээндүү балдарды тарбиялап, өзү билгенди өзгөгө дагы ыраа көргөндүгүн бирге иштегендери бир ооздон белгилеп, Аскат мырзанын энергиясы күчтүү, спорттук мүнөзгө ээ экенин айтышып, айрым учурларда тамашалап күрөш ыкмалары аркылуу дагы жыйынтык чыгарарын белгилеп өтүштү. Ошол 2014 жылдан бери таанышпыз, ошодон баштап иштеп. Бул кишиде мындайча айтканда энергия бир ашып ташып аткандай бир өзүнчө бир энергиясы бар адам. Ошондой эле идеяларды ишке ашыруу боюнча өзү ошо менен кайнап, күйүп, бышып, бул ошол нерселерден энергия алып аткандай сезилет да, күч алып аткандай сезилет. Анан албетте бардык нерсени ишке ашырууга ошончо баягы мамлекеттик деңгээлде дагы күч керек, каражат маселеси да бар. Анан бири-бири менен баягы бир жагы жетишсе, бир жагы жетишпеген маселелер болуп калат. Анда кайнап бышып кетет. Кандай кылсак, эмне кылсак деп. Анан бир жагынан алганда өзү спортчу, буга чейин спортчулуктан мүнөзү бар. Мындайча айтканда көтөрүп чыгып, тамашалап, мындайча айтканда кандайсың деген бир өзүнчө керемет мүнөз бар. Ал мүнөзгө чыдаган чыдайт. Аскат Акибаевич дагы бүт мүмкүнчүлүгүн жумшап атат. Албетте бул жүк абдан оор. Ишке ашып кетсе, азыркы сындап аткандар эле, ой көчмөндөр оюндар бизге эмне кереги бар деп аткандар эле. Ошол оюндар бүткөндөн кийин кайра эле ошолор мактап жазып чыгышат, биз өткөздүк депчи. Бир нерсени жетишпей табабыз. Анан кийин бир нерсе ушул убактыбыз аз калды. Анан мүмкүн ушул проектти биз ушу эл күтүп атат бизди, ушундай бир чоң деңгээлде уюштурабыз деп. Мүмкүн болбой калса, биздин күчүбүз жетпей калса эмне болот деп кээде мындай адамбыз да. Ушундай бир вирус кирип кеткен учурда Аскат Акибаевич ушинтип айтат да. Баарыбыз тең бир кемедебиз деп айтат да, дайыма. Бир кемедебиз дейт. Мисалы, кеме чөксө баарыбыз чөгөбүз дейт. Кеме жүрсө баарыбыз жүрөбүз дейт. Ал эми мынтип азыр ар бирибиз жекече негативдүү, тайсы баягы өзүнө ишенбеген, кыйналган, ушундай ойлордун баардыгы тең бул кемени кескен менен барабар деп айтат да. Ошондуктан биздин мисалы силердин ар бир жумушуңардын жыйынтыгы бул менин жумушум силердин жумушуңар деп биз бир муштум болуп турушубуз керек деп айтат да. Ошол нерсеси бир жагынан бир жакшы бир мотивация, дух берет. Экинчи жагынан мындай безопасность, то есть коопсуздук сезими пайда болот да. Эми бир кемеде болсок, эми мен мындай эптеп жүрсөм деле
жанымдагылар жакшыраак кемени түртсө мен деле аман калат экенмин деген ой келип кетет да. Менин оюмча бул дагы бир жетекчи катары эмес, бул лидер катары өзүнүн сөзү менен, өзүнүн кыймыл аракети менен көрсөткөн таасирлери деп айтыпкым келет да. Ушу бизге болгон мамилеси, анан ар бир өзүн эмес, жанагы бирөө үчүн кам көрүп атканда өзүнүн акыркы тыйыны болсо дагы ушу калбай калганына карабай бир болушунча бир жардам берген сапаты ушундай бизди аябай тарта алды да. Анан эң эле башында мындан дагы маанилүүсү адам менен мамилени сактоодон сырткары ушунчалык мекенчил сезими болгону биз үчүн аябай таасирдүү нерсе болду да. Бүт нерсе мамлекетибиз үчүн болсун. Эч качан жана көчмөндөр оюндарынын автор деп айтат эмеспи? Ошол мезгилде айтып калат да, жаштарга көбүнчөсү айтат. Автор деп айтууга мүмкүн эмес депчи. Баары Кыргызстан ар бир жараны автор деп айтат да. Мен ойлойм, Асхат мырза тарыхты жакшы билет. Кеде мен Асхат мырзадан сабак алам. Асхат мырза аябай Кыргыздын байыркы үрп адаттарды көтөрүп, байыркы этно Кыргыздын улуттук оюндарды көтөрүп, унутуп бараткан элерди көтөрүп атканы бул ойлойм жакшы нерсе. Кыргыз элинин улуттук оюндарында элдин ой тилеги, үмүтү, кубанычы, өкүнүчү, эрдиги, эркиндикке теңдик менен умтулуусу, адилеттик, акыйкаттык үчүн болгон күрөш камтылган. Ал оюндардан элдин педагогиканын мыкты үлгүлөрүн, элдин терең философиялык көз караштар, улуттук өзгөчөлүк көрүнүп турганы талашсыз. Ал оюндар азыр биз жашап жаткан күндөргө да жеткендиги кубандырат. Бирок кай бирлери социалдык мазмунга жараша өзгөрүүлөргө дуушарланган. Айта турган болсок, бабаларыбыздын оюн шарттарында баатыр же болбосо балбандан бирөө эле болгон. Экинчи орун же үчүнчү орунду алган болгон эмес дейт каарманыбыз өз сөзүндө. Көчмөндөрдүн оюндарын бул этноспорт тармагында биз кайра жаңы азыр сунуштардын баарын берип атканыбыз баягы спортторду кайталанбайлы. Байыркы оюндар болгондон кийин бизде баатыр болсо да экинчи орун алган баатыр же үчүнчү орун алган баатыр деген болгон эмес. Ошон үчүн жеңүүчүсү бир, баатырыбыз бирөө эле. Калганын баардыгы баягы жеңилип калгандар дебейбиз, эми баягы калган баардыгы таймашкандар деп койсок болот керек да. Бул ушу жаңы азыркы биз өзүбүз берип аткан сунуштун ичинде элдин дүйнө жүзүнө кызыктуу болот экен. Эмне үчүн дегенде биз мунун ичинде баягы дүйнө жүзүндө эң кыйынын көрсөтүп атабыз да. Азыр эле атуу түрүндө өзүңөр положениясын баягы тааныштыңар болуш керек. Азыр Кореянын улуттук атуу түрү Венгрияныкы, Кыргызстандыкы, Турцияныкы көрсөтүлөт. Ошонун үчөөсүн жеңип чыккан жанакындай бизде эң баягы дүйнө жүзүнө белгилүү улуу жеңүүчү деп атасак болот да. Күрөш түрүндө 14 улуттук дүйнө жүзүндөгү күрөштөрдүн баарын жеңип, ошолордун жеңүүчүсүлөрү бири-бири менен күрөштүрүп ош жактан чыккан баягы балбанды биз ошону атайбыз да, баягы дүйнөдө эң кыйын балбан депчи. Салмак категориясычы? Салмак категориясы да болбойт. Эмне үчүн дегенде биз айтып атпайбызбы, байыркы оюндардын кичине баягы жоболоруна окшоштура алды дедик. Эмне үчүн дегенде мурунда эле салмак деген жок болчу. Кыйын болсо кичинекейби, чоңбу. Эми баягы күрөшкө чоңдор чыгат экен да, баягы чын эле баягы салмактуулар чыгат экен. Ошо менен кызыктуу болот экен. Салмак деген болбош керек да. Бирок бул жерде биз азыр баардыгын эле бир киргизип кете албай атабыз. Эмне үчүн дегенде спорт федерацияларынын өзлөрүндө кызыктары болот. Эмне үчүн дегенде жанакындай биздин көчмөндөрдүн оюндарынын ичинде бир өзлөрүнүн дүйнөлүк чемпионаттарын же дагы бир эмелерди өткөрүп калсак, мындай шарт болуп аткандан кийин деп. Бирок кийин мен ойлоп атам, ошого барабыз депчи. Азыр кичине-кичинеден киргизип атабыз. Атын атаса куту сүйнөт демекчи, элибиздин баалуулуктарын, каада салтын, үрп адатын, улуттук оюндарын даңазаланып, таанылуусуна зор салмын кошкон жан дүйнөсү өзгөчө идеяларга бай инсан менен маек курганыма сыймыктанам. Жараткандан суранып, глобалдуу иш-чараларга аттанган Асхат мырзага ийгилик жана күч-кубат каалап, келечек муундарга жакшы өбөлгө түзүп берип жатканына кубанып, бүгүнкү берүүмдүн соңуна чыгам.